Баш мыйзамды өзгөртүү маселеси кайрадан талкууда. Өздөрүн Кыргызстандагы коомдук саясий жана мекенчил күчтөр деп атаган топ референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдады. Документте мамлекеттик башкаруу формасын таганыктоо, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо системасын өзгөртүү, административдик аймактык реформа жана жергиликтүү бийлик башчыларын эл түз шайласын деген сыяктуу маселелер камтылган. Демилгечилер мыйзам долбоорун Юстиция министрлигине тапшырып, расмий күбөлүк алып, андан кийин баш мыйзамда белгиленген 10 000 адамдын колун топтоого киришет экен. Мисалы, башкаруунун кайсы түрүн каалайсың? Президенттикпи же парламенттикпи? Конституцияны өзгөртмөйүн, мисалы жогорку кеңеш шайлоонун партиялык тизме дегенди биз мажоритардык системага алуу үчүн сөз конституцияга өзгөртүш керек. Курултайчысын киргизиш үчүн экинчи статьяга жанагы эл бийлигин шайлоолордо жана референдумдарды ишке ашырат дегенде референдумда элди курултайлар деген бир сөздү кошуш керек. Сөз конституцияга өзгөртүү керек. Вот ушуга окшогон муктаждыктар бар. Аны конституцияга өзгөртпөй туруп, бул реформаларды ишке ашырыш кыйын. Да кээ бирлер айтып атат, конституцияга өзгөртүлбөй киргизип эле койсок болбойбу деп. Эте мыйзамсыз жол болуп калат. Кантип конституцияда турган 100% партиялык тизме менен шайлансын, куралсын, жогорку кеңеш дегенде кантип мыйзам менен өзгөртөсүң? Ал конституцияга каршы келип калат. Азимбек Бекназаров аталган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш ушул жылдын 24 ноябрына чейин кабыл алып, референдум аркылуу чечим чыгарышы керек деп эсептейт. Баш мыйзамды кайрадан өзгөртүү демилгеси коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Учурда иштеп жаткан Конституциянын авторлорунун бири, жогорку кеңештин экс төрагасы Ишенбай Кадырбеков бул сунушту колдобогондордун бири. Анын айтымында Кыргызстан эгемендик алган 28 жыл аралыгында Конституция 11 жолу өзгөрдү, бирок ал жакшы натыйжа берген жок. Мындан улам баш мыйзамды өзгөртпөстөн, аны аткарууда карама-каршы келген мыйзамдарды гана өзгөртсө, бүгүнкү көтөрүлүп жаткан маселелер жөнгө салынат дейт Кадырбеков. Бир маселе болуп чыкса эле конституцияны өзгөрүш керек. Бирөөнүн бийлиги аз болуп калса эле конституцияны өзгөрүш керек деп эле парламенттен алынды. Конституцияда мисалы дейт парламенттик мамлекет болгону менен негизи президентский болуп атат, муну так жазыш керек дейт. Президентский болгон жок, президенттин укугу да жок. Эгерде президент өзүнүн ыйгарым укугунан өтүп туруп, өкмөттүн парламенттин ишине киришип атса, бул ал болсо, бул конституцияны бузгандык деп эсептелет. Мисалы, шайлоодо элдер депутаттарды шайлабай эле, партияларды шайлап атат, ошондуктан бизде жаман алык калып. Буга мен толугу менен кошулам. Бирок конституцияда жазылган, так жазылган. 120 депутатты эл шайлайт пропорционалдык системада. А бирок мыйзамда болсо ката кетирген. Мыйзамда бюллетенге партиянын ысымы жазылат деп турат. Демек эл болсо партияны шайлап атат. Бүгүнкү парламентте отурган депутатпыз дегендер булар легитимсиз, аларга эч ким добуш берген эмес. Деген менен баш мыйзамдагы айрым талаштуу маселелерди жөнгө салып алуу керек дегендер да бар. Алсак, өлкө толугу менен президенттик же парламенттик жолду тандашы зарыл. Ошондо чечим кабыл алуудан тарта жоопкерчиликке чейин бир гана адамдын мойнунда болот дейт жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев. Андан тышкары ал жергиликтүү бийлик органдарын эл түз шайлашы керек деген норманы киргизүү мезгили келгенин кошумчалады. Азыркыдай болуп аралаш системада тура бергенде жоопкерчилик жок. Бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги үчүн бардыгын мисалы буга чейин да бүгүн да негизги маселени президент чечип атса, бирок жооп бере тургандар премьер-министрлер. Мына азыр бир канчасы түрмөдө жатат. Ошондуктан мен ойлойм, парламент эмне үчүн жооп берет, аткаруу бийлиги эмне үчүн жооп берет, ошону биз так чечип алыш керек да. Ал үчүн биз референдумга чыгышыбыз керек. Референдумга чыгып туруп биз таза парламенттикке же таза президенттик системага барарыбызды эл тандаш керек да. Биз буга чейинкидей болуп туруп макул каршы деген вариантты токтотуп туруп экөөнүн бирөөнүн эл тандаш керек да. Анан ошого жараша биз конституция кабыл алыш керек. Мыйзам долбоорун сунуштагандар баш мыйзамда орус тилинен расмий деген макамды алып салууну да белгилешкен. Ошондой эле референдум жарыяланып калса, мурдагыдай бир гана конституциялык долбоорду эмес, 2 же 3 документти бирдей элдин элегине коюш керек дешет демилгечилер. 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамда аны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө мораторий жарыяланган. Бирок ага карабастан 2016 жылы айрым өзгөртүүлөр кирген. Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин баш мыйзамды 2020 жылга чейин алмаштырбай туруу боюнча пикирин айткан болчу. Мирбек Айтикеев, Эрлан Кемелбеков, НТС.